Күн сайын чегара заставаларында күжүрмөн эсеп өткөрүлүп турат. Анын алкагында өткөн күндөгү болгон иш-аракеттер боюнча баяндама берилет. Ошону менен бирге күжүрмөн эсептин негизинде кийинки күnkү кызматтарга жоокерлер бөлүштүрүлөт. Биздин кесиптештерибиз да кадимки аскердик тартип менен тиешелүү кызматтарды аткарууга тапшырмаларды алышты. 10-дон Катаржыкер Шарабидин уулу, 12-ден Катаржыкер Аматжан уулу, 20-дан Катаржыкер Нуров, 24-төн Катаржыкер Ташматов, ашпозчунун жардамчысы, Катаржыкер Сайдымамат уулу, 5-тен Катаржыкер Акимбеков, 4-төн Катаржыкер Каныбеков, ашпозчунун жардамчысы, Катаржыкер Камалдинов, 20-дан застава түздөн түздөр топ башчылары куралга бөлүнчө кошумча күч караттарын эсебин жеткириле, орундардан баяндагыла. Эркин тур. Күжүрмөн эсептин негизинде биздин жоокерлер чегараны кайтарууга, ашканага, байланыш бөлүмүнө жана застава сакчылыгына бөлүнүштү. Эми берилген тапшырмага ылайык алар өз милдеттерин аткаруусу кажет. Жигиттердин аскердик кызматтагы 1 жылдык жашоосу аларды кайраттуулукка, сабырдуулукка жана турмуштагы бардык жумуштарды жасоого үйрөтөт эмеспи? Эркек бала үчүн жер жемиш туурап, тамак даярдоо өөн учурашы мүмкүн. А бирок армияда булардын баарын милдеттүү түрдө үйрөнүшөт. Биздин телеканалдын сайт редактору Нияз Ташматов жана Таң Нуру Жума Баяны программаларынын оператору Эмилбек Каныбеков бүгүн ашканада кызматта. Бүгін біз Раван чегара заставасында Нияз экөөбүз кухнясына бөлүндүк. Бул жерде азыр картошканы арчып бүттүк, түшкү тамактанууну даярдап атабыз. Азыр Нияз экөөбүз турап буну. Бул жерде солдаттарга тамак даярдап, повардын жардамчысы менен даярлап, буюрса тамагын даяр. Нияз азыр мен турап берем, Нияз куруп арчыйт. Анан калган Нияз экөөбүз идишчүбүз. Албетте, жигиттердин ашканада тамак жасаганы кызыктуу көрүнүш. Улуулардын айтымында эркек киши жасаган оокатка периштелер колун малып турат экен. Андан сырткары ашканадагы жуксуз идиштерди жууда булардын милдети. Ар бир идишти таза жууп, түшкү тамактанууга чейин даярдоо абзел. Жоокер турмушунда ашканада да тактык жана ыкчамдык талап кылынат. Азыр картошканы арчыдык, турадык, ага чейин азыр казанга салып койдук. Аңгы чакты идиштерди чакап, мындай ошо вилка, мындай кашыкта жууп атабыз. Уже бүтөйүн деп калдык, бир-эки мына Нияз чакай үйсө ошо менен бүтөт. Күжүрмөн эсептин негизинде мындагы жоокерлер Араван чегара заставасынын сакчылыгына бөлүнүшөт. Кезметтеги жоокер заставанын аймагындагы коопсуздукту камсыздап, бул жерге кирип чыккан унааларды көзөмөлдөйт. Албетте 4 саат бою бир жерде туруу кыйын. Бирок аскердик тартип дал ушинтип жигиттерди сабырдуулукка үйрөтөт. Биздин каналдын жаңылыктар бөлүмүнүн оператору Таир Аматжанов застава сакчылыгына бөлүнгөн. Биз бул жерде күнүнө 8 саат турабыз, 2 бөлүнүп 4 сааттан. Бул жерде негизги милдетибиз сырттан чоочун адамдар келген адамдарды киргизбей, бул жерде заставаны сактоо максатында сырттан жат бирөө кол сала турган болсо, биз биринчилерден болуп нөмөтчүгө кабар беребиз. Ал эми заставанын байланыш тармагында өзгөчө кылдаттыкты талап кылган бөлүм. Ар бир маалыматты так туура жеткирип, маалымат сураган жерлерге так кабарды берүү милдет. Мен күжүрмөн эсептин негизинде байланыш нөмөтчүсү болуп дайындалдым. Бул жерде олтуруп, чалууларга жооп берип турам. Отсъемка алып аткан, Берилген тапшырмаларга ылайык жоокерлер кызмат орундарында дал ушинтип эмгектенип, аскердик жашоо уланууда. Кызыктуу учурлар али алдыда. Назар салып туруңуз.